Урматтуу депутаттар, Кумтөр алтын кени 1920 жылдан баштап Кыргыз ССРнын геофизиктери, геологтору жана Кыргыз геология өндүрүштүк бирикмеси тарабынан чалгындоо иштери жүргүзүлүп, 1978 жылы Кыргыз ССРнын 10дон ашуун геология кызматкерлери тарабынан ачылган. 1989 жылы СССР Министрлер Советине караштуу Гин алмаз золото институту тарабынан техникалык, экономикалык негиздеме иштелип чыккан. Чалгындоо жана техникалык, экономикалык негиздемени иштеп чыгыш үчүн ошол кездеги Кыргыз ССР 39 миллион доллардын тегерегинде акча каражатын жумшаган. Тагыраак айтканда 38 миллион 900 миң доллар. Бирок Кумтөрдүн айланасындагы экологиясына орду толгус зыян келтирүү коркунучу бар экенинен улам кен иштетүүнү токтотушкан. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгында Кумтөр алтын кенинде төмөндөгү баалуу металлдардын запасы болгон. Алтын 953 тонна, вольфрам 55 тонна, жана күкүрт 6858 тонна болуп, дүйнө жүзү боюнча 7-чи орунду ээлеген. 1991 жылы СССРдин кулашы жана эгемендүү мамлекеттин түзүлүшү менен Кыргызстан белгилүү тоо кен казып алуучу компаниялардын сунуштарын кароону баштаган. Бирок Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Кумтөр алтын кенинин өздөштүрүү боюнча адеп баштаган иши Швейцариянын Сиабеко компаниясы менен тыгыз байланышкан. Ошол кезде Түштүк Африканын Anglo American, Туркиянын БМБ, Американын Grainberg Production компанияларынын сунуштары кабыл алынган эмес. Алар кирешенин 80%-ын Кыргызстанга калтыруу менен кызматташууну сунушташкан. Эмнегедир кылмыштуу коррупциялык артыкчылык Канаданын Камеко корпорациясына берилген. Кумтөр боюнча кол коюлган макулдашууларга тиешелүү негизги принципиалдуу учурларга бир аз токтоло кетейин. Кумтөр боюнча башкы макулдашуу 1992 жылы декабрда бир тарабынан Кыргыз Республикасынын өкмөтү, Кыргыз алтын мамлекеттик концернинин жана экинчи тарабынан Канаданын Камеко Corporation компаниясынын ортосунда түзүлгөн. Кийин жагында башкы макулдашуу 3 жолу кайра каралган. 1992 жылы, 1993 жылы, 1994 жылы. 1992 жылдын 4 декабрындагы башкы макулдашуу боюнча Кумтөр Gold Company орток ишканасы түзүлгөн. Мында Кыргызстандын үлүшү 67%, Камеконун үлүшү 33%-ды түзүп калган. Башкы макулдашууда башынан эле республика үчүн пайдасыз шарттар каралган. Булар кайсылар эле? Бул металлды эмес, дивидендтерди бөлүү, башкача айтканда алтындын өзү эмес, алтынды сатуудан түшкөн киреше бөлүнөт деп көргөзүлгөн. Совет мезгилинде геологиялык издөө жумуштарына жумшалган 38 миллион 900 миң акш доллар суммасында жумшалган чыгымдарды жаап берүү каралган эмес. Алтындан башка баалуу металлдар, теллор, вольфрам, күкүрт, палладий жана башка концессиянын наркына киргизилген эмес. Ал эми дүйнөлүк тажрыйбага ылайык булар да концессияга киргизилиш керек эле. Долбоорду башкаруу үчүн Кумтөр Operating Company Канаданын Камеко Corporation туунду ишканасы ачылган. Макулдашуунун шарттары боюнча долбоорду толук башкаруу укугу 2007 жылы Кыргыз тарабына өтүшү керек эле. То есть толук биздин Кыргыз мамлекети 2007 жылы алыш керек эле. Канадалык ишкерлер кетиш керек эле бул боюнча. Буга жол бербеш үчүн канадалык ишкерлер жаңы коррупциялык схеманы ойлоп табышкан. 2004 жылы түзүмдү өзгөртүү жүргүзүлүп, Centera Gold Inc деген жаңы компания түзүлгөн. Мында Кыргызстандын үлүшү 15,66% деп белгиленип, биздин бардык активдер атайлап төмөндөтүлгөн. Анын ичинде негизги фонддор жана алтын запасы да төмөн коюлган. Кумтөрдүн алтын запасы 208 тонна өлчөмүндө кабыл алынган. То есть 953 тонна эмес, 208 эле тонна бар деп көрсөтүлгөн документтерде.
Чынында анын запасы 953 тоннаны түзгөн. Канаданын ишкерлери Монголиядагы Боро, Гатсурт жана Невададагы Рен активтерин кошкон. Бул активтер болор болбос жана реалдуу баалуулукка жетпегендиги эске алынган эмес. Мында акциялар менен ар кандай көз боемочулукту жасоонун кесепетинен Кыргызстан кумтөрдүн үстүнөн контролду толук жоготкон. Ушул күнгө чейин Центерага реалдуу киреше берген жападан жалгыз кумтөр кени гана болуп эсептелет. Центеранын кирешесинин 90%-ин берет. Калган Центеранын пайдасын 10% Боро, Монголиядагы Боро кени берет. Ошентип канадалык ишкерлер өздөрүнүн максатына жетишкен. Кумтөрдү башкаруу канадалык ишкерлердин колунда калган. Концессия болсо, алар үчүн эң пайдалуу шарттарда 50 жылга узартылган. Мындан тышкары, кийинки жылдары 2003, 2009, 2010 жылдары канадалык ишкерлерге концессиялык аянт 242 гектарга көбөйтүлгөн. Тагыраак айтсак, түбөлүк берилген деп дагы эсептесек болот. Кумтөр долбоорунун объектилеринин курулушу долбоорлоо иштери менен кошо жүргүзүлгөн. Техника экономикалык негиздемени иштеп чыгуу Канаданын Kilborn деген фирмасы тарабынан аткарылган. Буга Кыргыз тарабынын өкүлдөрү жана көз карандысыз эксперттер катышкан эмес. Ушуга жараша компания бардык маселелерде контролсуз иштеп, объектилерди куруу учурунда 176 миллион АКШ долларын артык баш чыгымдалышына жол берген. Урматтуу коллегалар, мындай саясат эмнеге алып келгенин биз комиссиянын ишинин учурунда көрдүк. Кумтөр Operating Company'нын иши көп сандаган мыйзам бузуулардын жана коррупциялык схемалардын негизинде курулган. Кумтөр Operating Company'нын финансылык мыйзам бузмайларына токтоло кетейин. Бажы кызматтарынын маалыматтары боюнча 2002 жылдан 2011 жылга чейинки мезгил ичинде Кумтөр Operating Company негизги өндүрүштүк ишке тиешеси жок товарларды бажы төлөмсүз ташып кирген. Мындай товарларга көйнөк, алтын жалатылган төш белгилер, 925 пробадагы аялдардын жана эркектердин күмүш шакектери, алтын шакектер, аялдардын сумкалары, гольф үчүн шаймандар, бейсболдук жана башка кепкалар, оюн карталары, кадимки эле жана ойной турган карталар, парашюттар, косметикалык каражаттар, моторлуу кайык жана башкалар кирет. Алар негизинен Канададан ташылып келинген. Бул товарлар 1 миллиондон ашуун АКШ долларына сатып алынган. Булар Кыргыз тарабы алуучу кирешени азайткан чыгымдардын эсебине кирет. Кумтөр Operating Company аффилиацияланган жактарга мыйзамсыз төлөмдөрдү жүргүзгөн. Мисал үчүн, Кумтөр Gold Company компаниясынын биринчи жетекчиси Хаменюк мырзанын жубайы Марина Стивенске төмөндөгүндөй өлчөмдөрдө гонорарлар төлөнүп берилген. Бул гонорарлар бая юридикалык жана башка кызматтарды көрсөттүү деген үчүн. Бирок алдын ала айтып коеюн, андай кызматтар эч убакта көрсөтүлгөн эмес. 2001 жылы 138 миң доллар, 2002 жылы 331 миң доллар, 2003 жылы 508 миң доллар төлөнүп берилген, жана 2004 жылы 200 миң доллар төлөп берүү пландалган. Кийинки жылдардын маалыматы ал 2008 жылы бошонуп кеткенине байланыштуу берилген эмес. Ага жалпысынан ошол 2001 жылдан бери алганда 1 миллиондон ашуун доллар төлөнүп берилген. Бул Хаменюктун гана аялына. 2009 жылы Polyflox деген Казакстандын фирмасынан жана Kiba деген фирмадан 1 миллион 200 миң АКШ долларына сыноо жүргүзүү үчүн тест катары 265 тонна химиялык реагент сатылып алынган. Булар кийин жараксыз деп табылып жок кылынган. Ушуну менен Кыргыз тарабы алуучу кирешеге 1 миллион 200 миң АКШ доллар суммасындагы зыян келтирилген. Бул реагенттер кайда жана кандайча жок кылынгандыгын эч ким билбейт.
Муну мен ойлойм тергөө ишин уюштуруп, дамбанын астына куруп ийдиби, же болбосо сууга агызып ийдиби, муну тергөө иши иликтеп чыгыш керек деп эсептейбиз. 1998 жылы Канададан 3 миллион 200 миң сом суммасында химиялык реагенттер сатылып алынган. Булардын ичинен бардыгы болуп 8500 тоннасы пайдаланылган. А калган 71500 тоннасы 2860 мешок 14 жылдан бери жараксыз абалда рудниктин аймагында жатат. Бул бүтүмдөн келтирилген зыян 2 миллион 800 миң сомду, же болбосо доллар менен алганда 132 миң долларды түзөт. Биз өткөндө барып көрүп келдик, муну видео тасмалардан көрө аласыздар. Таштанды төгүлгөн жерде жараксыз 54 бочка автомобилдик гидравликалык майы жайгаштырылган. Булар аны долбоорду иштеп чыгуу стадиясында сатып алынган. 95-96 жылдары эле. Кумтөр Operating Company бул товардын наркын көрсөткөн эмес. Ал азыр бүт бойдон келтирилген зыяндын ичине кирет. Ошондой эле утилдештирип, муну жок кылууга тийиш. Мындан тышкары, жергиликтүү сатып алуулар боюнча да суроолор абдан көп. Монголиядагы жана Кыргызстандагы долбоорлордун маалыматтарынын салыштырмалуусу, жергиликтүү сатып алуулар Монголияда 70% түзсө, бизде болсо болгону 30% түзөт. А Сентеранын пайдасынын 90%-ин биздин Кумтөр берет дагы, 10%-ин гана канадалык Боро компаниясы берет. 2009 жылдан 2011 жылга чейин жергиликтүү сатып алуу иштеринин анализи төмөндөгүлөрдү көрсөттү. Биз комиссия 2009-дан бери акыркы 3 жылды гана алдык. Эгерде акыркы 15 жылда ала турган болсок, анда бул сумма 10 эсеге көбөйүшү мүмкүн. Мисал үчүн айта кетейин. Уйдун эти базарда 306 сом турган болсо, булар 492 сомдон 2 эсе кымбат алдык деп көрсөткөн. Чочконун эти 258 сом болсо, булар 422 сомдон сатып алдык деп көргөзгөн. Каймак 139 сомдон турса, булар 264 сомдон деп көргөзгөн. Пияз 68 сомдон турса, булар 135 сомдон деп көрсөткөн. Йогурт 38 сомдон турат болгону. Народный магазиндерден деле алсаңыздар болот муну. 90 сомдон оформит эткен булар. Бадыраң 60 сомдон турса, булар 143 сомдон оформит эткен. Бул мынакей биз асмандан алган баа эмес, бул статистиканын бергени бүгүнкү күндөгү баасы да ушул. А булар 2 эсе айрым товарларды 10 эсе көбөйтүп сатып алдык деп көргөзгөндө калган акчаны чөнтөккө салган. Сатып алуу чоң көлөмдөрдө жасалат. Жыйынтыгында жүздөгөн миллион сом бирөөнүн чөнтөгүнө түшүп жаткан экен, урматтуу депутаттар. Кумтөр Operating Company'нын технологиялык регламентинин бузулушу жөнүнө токтоло кетейин. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик техникалык көзөмөлү тарабынан 2007 жылы жаңы калдык сактоошту куруу сунушталган. Бирок Кумтөр Operating Company ар жыл сайын дамбанын жээгин көтөрүү боюнча иштерди жүргүзөт. Муну дагы өзүңүздөр видео тасмадан көрөсүздөр. А буга болсо бүгүнкү күндө 43 миллион акш долларынан ашуун каражат сарпталган. Бул 1 миллиард сомду түзөт да, 43 миллион доллар деген. Андан көрө жаңы калдык сактоошту куруп баштаса, муну эч ак бүтүп коймок. Пайдаланылган активдүү көмүр кайда жумшалып жаткандыгы түшүнүксүз. Анын 1 тоннасынан 580 граммдай даре куймасын алса болот эле. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан Сокулук районунан 8 сентябрь 2010 жылы Кумтөрдөн салмагы 1 тоннадан ашуун активдештирилген көмүрдөн 218,2 грамм даре алтын куймасы кармалган. Факты табылган. Бул слиток жоопкерчиликтүү сактоо үчүн Кумтөр руднигинин коопсуздук кызматынын начальниги Билл Грейге, алтын чайкоо фабрикасынын менеджери Кен Детердин, алтын чайкоочу фабрикасынын өндүрүштүк бөлүмүнүн начальниги Анвар Райымбековдун жана котормочу Болот Асанакуновдун катышуусунда 8 сентябрь 2010 жылы акты менен өткөрүп берилген. Бирок бул факты боюнча кылмыш иши козголгон эмес. Кийин жагында жабылып калган. Биздин эсеп кысап боюнча
5572 tonna işletilgen, aktifleştirilgen kömürde, бұл Kumtor Operating компаниясының маалыматы бойынша, ошо 1 тонна активированный угольда канча килограмм алтын болуш керек дегенде. Баш аягы ушунда 2 тонна 427 килограмм алтын бар да. Алынбай калган пайда 76 миллион ақш долларын түзөт. Булар өзлөрү баягы хвостохранилищеге кетирдик деп отчет берип атат. На самом деле ал көмүрдү күйгүзүп туруп, андан алтын бөлүп алып, контрабандалык жол менен алып кетип атат десек жаңылышпайбыз. Комиссия тарабынан алтын чайкоочу фабрикада технологиялык регламенти жок активдештирилген көмүрдү күйгүзүүчү меш өзүнчө курулгандыгы аныкталганда биз комиссия тарабынан аны кайсы максаттар үчүн колдоно турганы баарыңыздарга белгилүү деп ойлойм. Мисалы алтын куюучу цехте ал баягы учетко турган цех, а бул болсо өзүнчө эч кандай бир дагы документи жок өзүнчө цех куюлган. Аны бай активдештирилген көмүрдү күйгүзүп ийип туруп, 1 тоннасынан 5 килограмм алтын алат, аны бир да жерге эсепке чотко киргизбейт деген сөз. Муну контрабандалык жол менен алып кетүү жагы каралган буларда. Урматтуу депутаттар, эми Kumtor руднигиндеги экологиянын абалы жөнүндө бир аз токтоло кетейин. Комиссиянын атынан толук жоопкерчилик менен билдирсем жаңылышпайм. Kumtorдо элементардык нормалар менен талаптар сакталбайт экен. Мамлекеттик контроль болсо иш жүзүндө таптакыр жок. Тескерисинче, бүгүнкү эле бир мисалды айта кетейин. Биздин комиссиянын жумушчу тобуна Урапина Наталья Семеновна деген көз карандысыз экология боюнча эксперт тартылган. Экология боюнча бардык абалды мыйзам чегинде кортунду берген. Бүгүн эртең менен Госкортехнадзордун адиси Kumtor алтын кенинин экология боюнча куратору Татыгулова Чынара деген өткөндө биз менен ушул рудникке барган, ошо Kumtor алтын кенинин, то есть канадалык ишкерлердин 100% жактоочусу десем жаңылышпаймын. Урапинага телефон чалып эртең менен коркутуп атат. Силердин бардык иштериңерди биз инспекциядан эч качан өткөзбөйбүз. Берген кортундуңду кайра ал, фамилияңды отчеттон алдырып сал деп жатат. Мына урматтуу депутаттар, биздин өкмөттүк органдардын иш натыйжасы. Мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдардын, ошондой эле Kumtor руднигинин негизги өндүрүштүк объекттердин кабыл алуу актыларына өз убагында кол койгон жогорку даражалуу чиновниктердин Kumtor Operating Company жабык акционердик коомунун кызыкчылыгын көздөп, кортунду берген окумуштуулардын жана адистешкен мекемелердин компетентсиздигинен, коррупциялашкандыгынан же кайдыгерлигинен Kumtor руднигиндеги өндүрүштүк иш бүгүнкү күндө олуттуу коркунучка жана олуттуу экологиялык катастрофага учурап отурат. Урматтуу депутаттар, ушул күнгө чейин чиновниктер эле эмес, биздин профессор, академиктер дагы канадалык ишкерлерге сатылып, алардын алдында алар каалагандай бийлеп жүрүшкөн фактыларын таптык. Кыргыз Республикасынын Илимдер улуттук академиясынын биология илимдеринин докторлору Рубцова, Давлетбаков, Черняевскаялар, канадалык ишкерлер өзлөрү алып келип берген топурактарды, жан жаныбарлардын анализдерин карап чыктык. Баары нормада деп справка беришкен. Өздөрү бир да жолу басып барышкан эмес. Жыйынтыгында Рубцова биология илимдери боюнча доктор эмес эле, болгону айыл чарба илимдеринин кандидаты болуп чыкты. Черняевская болсо гидробиолог эмес, биринчи курстун студенти, болгону лаборант болуп чыкты. Давлетбаков болсо доктор эмес эле, биология илимдеринин кандидаты болуп чыкты. Мына биздин академик докторлорубуздун жүзү. Анысы аз келгенсип, Kumtorго берген отчету башка дагы, а өзлөрүнүн академия наука берген отчеттору такыр башка. Эки айырмада. А Kumtorдон акчаны алып өзлөрүнүн чөнтөгүнө салган. Академиянын кассасына бир дагы акча түшкөн эмес. Бул деген сөз, мен ушундай справка жазып саган алып барам, ошого кол коюп бер, могу акчаны аласың, чөнтөгүңө саласың, ошо менен унчукпай каласың деген сөз.
башынан тартып эле кум төр объектилерин долбоорлоо жана куруу экологиялык нормаларды бузуу менен жүргүзүлгөн. Канадалык, то есть калдык сактооч боюнча уулуу калдык сактооч жайлар жөнүндө сөз болот. Ал Арабель дарыясынын нугунда жайгашкандыктан жер астындагы суулардын булганышына коркунучту күчөткөн. Тагыраак айтсам, мисалы суу агып атат, Арабель суусу. Ошону башка жакка буруп туруп, ошол агып аткан жерге чуңкурга булар ошо хвостохранилищени курган. А жыйынтыгында ал жерден баягы таштын алды менен баары бир суу кете берет экен. Бүгүнкү күндө Нарын дарыясына жана Ысык көлдүн тегерегине ошо кудук болуп чыкпайт деп эч ким кепилдик бере албайт бул боюнча. Анын түбүндө изоляциялоочу пленка болгону жээгинен алганда 100 метрге чейин гана төшөлгөн. А калдык сактоочунун түбүнүн калган бөлүгү пленка жок бойдон калган. Бул болсо уулуу калдыктардын мөңгүгө каныккан участкаларынан уулуу заттардын сарыгып агышын күчөткөн. Жер алдындагы суулардын булганышы Нарын дарыясына зыяндуу химиялык заттардын пайда болушуна алып келет. Бул ушул өрөөндүн жашаган калкына зыянын тийгизет десек болот. А бирок канадалык компания, канадалык ишкерлер ушул хвостохранилищенин алды толугу менен мировой уровеньдеги, международный стандарттагы ушу пленка менен төшөлгөн деп бүгүнкү күнгө чейин отчет берип келген. Бирок тилекке каршы андай болгон эмес. Калдык сактоочтун курулушунун баштапкы долбоорунда так эмес чечим кабыл алынгандыктан дамбанын этегинде музга каныккан кумдак катмар калтырылган. Ал кайсы бир шарттарда өзүнүн үстүндө жаткан дамба үчүн жылып кетүүгө шарт түзүүчү тегиздик катары кызмат кылып кетиши ыктымал. Ушунун кесепетинен улам 2003 жылдан тартып ушул мезгилге чейин чыңдоо жумуштарына 2 миллиард сом, эгерде доллар менен алсак 43 миллион акш доллары которулган. Мындан тышкары бул кырдаал Кумтөр Operating Company тарабынан дамба алдында өнөр жай жана тиричилик калдыктарын, жараксыз техниканы, химиялык уулуу заттардын калдыктарын мыйзамсыз жайгаштыруу үчүн пайдаланылууда. Муну өзүңүздөр дагы видео тасмадан көрсөңүздөр болот. Калдыктар боюнча пустая порода деп коет, орусча айтканда, кыргызча айтканда куру тоо тетиктери дейт. Катмарларын жайгаштыруу үчүн аянттар жана алардын өлчөмдөрү аныкталган эмес. Ошентсе дагы канадалык ишкерлер тоо тетиктердин катмарларын түбөлүктүү мөңгүлөрдүн үстүнө таштап жатышат. Долбоордо куру кен катмарларын мөңгүлөрдүн үстүнө жайгаштыруу каралган эмес эле. 1000 жылдык мөңгүлөрдүн үстүнө калдыктарды төгүп таштоо деген бул экологиялык кылмыш. Ал мөңгүнүн тез түрдө эришине, кийин жагында экологиялык катастрофага алып келиши мүмкүн. Ушул тапта өндүрүштүк жана тиричилик калдыктардын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын уруксатысыз жайгаштырып жатат. Кумтөр Operating Company'нын калдыктары үчүн атайын курулмалар жана полигондор курулган эмес. Калдыктар технологиялык режимди бузуу менен көмүлүүдө. Фильтраттын системасы жок. Ушундан улам уулуу металлдар, уулуу эмес металлдар менен, материалдар менен аралаш көмүлүп калууда. Муну өзүңүздөр дагы видео тасмадан көрө аласыздар. Мындан тышкары Бишкектеги башкы офисинен, Балыкчыдагы перовалочная базасынан, Караколдон, Барскондон чыккан бардык химиялык жана башка таштандыларды контейнерлерге жүктөп барып, Кумтөргө муздун арасына көмүп жаткан учурларына күбө болдук. Тескерисинче ал жакта мусордун баарын алып келип ушу ылдый түшүрүп көмүш керек эле, полигон жасап. Кумтөр Operating Company айлана чөйрөнү булгоо боюнча маалыматтарды бурмалоо менен алектенип жатат. Кумтөр Operating Company'нын көптөгөн отчетторунда ырастамаларды иштин чыныгы абалына туура келбейт. Маселен, калдыктар боюнча маалыматтарды айта кетейин. 1000 деген эселерге айырмаланып турат. Мисалы, бир эле уулуу калдыктарды алалы, булардын паспорту боюнча 180 тоннага паспорт берилген, а булар 5 миллион 814 миң 843 тонна уулуу калдыктарды жанагы жерге көмгөн. Айырмасы 32 миң эсе, 32 миң 305 эсе, тагыраак айтсак.
Мына уулуу калдыктардын гана эмеси боюнча. Комиссия тарабынан суунун анализдери алынып, Казакстан Республикасынын улуттук ядролук борборуна жиберилген. Булардын натыйжалары сымап жана коргошун боюнча нормадан 2 эсе жогору экендигин көрсөткөн. Башкача айтканда, Нарын дарыясына оор металлдарды жогору камтыган суулар агып кирип жатат. Мындан сырткары кече топурактын анализдери келип, составында мышьяк бар экендиги аныкталды. Мына ушул Алматыдагы ядролук борбору чыгарып берген анализде көрсөтүлгөн. Мисалы үчүн, мышьяк ушул 22 эсе көпкө чыккан. 22 эсе көпкө. Сары төр деп коебуз, сары төрдөн ошо 8 тонна алтынды алып туруп жаап салган, рекультивацияда жүргөн эмес, алтын алып бүткөнү 3 жылдан ашуун убакыт болду. Бир дагы рекультивация иши жүргүзүлгөн эмес дагы, ошол жерге көл толуп, көлдөн агып чыккан суунун мына результаты 22 эсе мышьякты өйдө көрсөтүп атат. Бул деген сөз, ушул мышьяк Нарын дарыясына сууга агып кирип атат. Бул Алматадан келген результат. Петров көлү боюнча. Петров көлү жарылып кетсе, Нарын дарыясынын бүткүл бассейни үчүн катастрофалуу болушу ыктымал. Анткени көлдөн 5 километр төмөндө Кумтөр руднигинин уулуу заттардын калдыктарын сактоочу жайгашкан. Анын калдыктарында уулуу заттар, анын ичинде цианиттер бар. Ушул мүмкүн болуучу катастрофаны четтетүү боюнча эч кандай чаралар көрүлгөн эмес. Ушундан улам чыгарылуучу башкы жыйынтык. Кумтөр Operating Company жаратылышты коргоочу улуттук мыйзамдарды тоготпой жатат. Ушунун натыйжасында айлана чөйрөгө орду толгус, түбөлүктүк зыян келтирилүүдө. Кумтөр руднигинин ишинен экологиялык тобокелдиктер азайтылбай жатат. Кумтөр Operating Company'нин жогоруда саналып өткөн мыйзам бузуулары мамлекеттик контролдоочу органдарынын жана Кыргызстандын жогорку бийлик эшелондорунун шалаакылыгынан улам болду. Буга далил катары Кумтөр долбоорун ишке ашырууда болгон ар кандай көз боемочулук фактыларын келтире кетким келет. Долбоордун кайра каралган наркы 452 миллион 200 миң акш долларын түзгөн. Бирок көз карандысыз аудит тарабынан текшерилген Кумтөр Gold компанинин финансылык отчету боюнча 435 миллион 200 миң акш доллары өздөштүрүлгөн. Тагыраак айтканда жумшалганда, а калган 17 миллион акш долларынын тагдыры белгисиз. Бул каражаттар биздин чиновниктерди сатып алууга жумшалды деп болжосок болот. 2003 жылдан 2006 жылга чейин Кыргыз алтын кредиттик макулдашуулар боюнча Лондон Стандарт банкы менен 320дан 338 акш доллары баасы боюнча алтын менен эсептешкен. А ошол учурдагы дүйнөлүк баа ал кезде унциясы үчүн 500-600 акш доллар эле. Ушунун натыйжасында 7 миллион акш долларына зыян келтирилген. Мындан тышкары Кыргыз алтындын кызматчыларынын компетентсиз иш аракеттеринин кесепетинен 1 миллион 300 миң акш доллар Стандарт банкынын доо арыз коюлган суммасы боюнча төлөнүп берилген. Бул дагы Кыргызстандын эсебинен чыгаша болгон. 2009 жылы Камеко Кыргызстанга мамлекеттик бюджет карызын жабууга 2002 жылы 1 декабрга чейин Кумтөр долбоорунун түзүмүн өзгөртүү шарты менен 4 миллион доллар карыз берген. Бирок бул мөөнөткө карата түзүмдү өзгөртүү болгон эмес. Камеконун алдындагы карызды Эккерт компаниясы жабыш керек эле. Ал 2002 жылы Кумтөр руднигинин карьеринин борту кыйроодон тартылган, то есть биздин Кыргызстан жапа чеккен камсыздандыруу суммаларынын ордуна чегерилген да бул сумма. 2003 жылдын 31 декабрында Кумтөр долбоорун түзүү жөнүндө макулдашууга кол коюлган. Ага ылайык Кыргыз Республикасынын өкмөтү 4 миллион акш долларын кайтарып берүү боюнча милдеттенмеден бошотулган. Муну менен Эккерт компаниясынын милдеттенмеси жокко чыгарылган. Бирок ошого карабастан Кыргыз алтын жетекчилигинин тапшырмасы боюнча Эккерт компаниясына 11 миллион акш долларындагы сумма мыйзамсыз которулган. Бул сумма Кыргыз тарабына компенсация түрүндө Центерадан 2002 жылы Кумтөр руднигинин карьеринин урашына байланыштуу түшкөн. Башкача айтканда, өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилген.
Бул сумма 11 миллион АКШ доллары ушул мезгилге чейин биздин мамлекетке кайтарылып берилген эмес. Урматтуу депутаттар, Кумтөр долбоорун башкарууда жогорку билими жок, кесиби аныкталбаган канадалык ишкерлер бургулоо жана башка жооптуу иштерди башкарып жүрүшкөндүктөрү комиссия тарабынан аныкталды. Фактыларды келтирип айта кетейин. Родни Ступарик, биринчи вице-президент. Дэвид Киф, кадр маселелери боюнча вице-президент. Жогорку билимдери жок. Мурда катардагы полицей болгон. Эд Гей Лорд, бургулоо жумуштарынын жетекчиси. Профилдик билими жок. Мындан сырткары, Red Pass деген чет өлкө компаниясы коркунучтуу өндүрүштүк объектилерди иштетүүгө лицензиясы жок. Тоо өткөл жумуштарына киргизилген. Руданы иштетүүдө профессионалдык эмес мамиле жасагандыгы үчүн борбордук карьерде Давыдов мөңгүсүнүн интенсивдүү жылышына байланышкан коркунучтуулук жана тобокелдиктер түзүлгөн. Мөңгүнүн карьердин тереңин карай интенсивдүү жылышы бул экологиялык катастрофага алып келүүчү негизги белгилердин бири. Биздин көзүбүзчө экокатастрофа жүрүп жатат. Ал эми биздин бардык жоопкерчиликтүү кызмат адамдарыбыз балык сымал унчугушпайт. Ушул жашыл долларлардын мыйзамы кыргыз чиновниктери үчүн Кыргызстандын келечегинен кымбат болуп калдыбы деген суроо туулат. Ушул факт боюнча мамлекеттик тергөө комиссиясын түзүү жана бардык финансылык, анын ичинде кирешенин аркасынан түшүп, эко-катастрофага жол берген канадалык адистерди дагы жазалоого зарыл деп эсептейбиз. Центеранын директорлор кеңешинин мүчөлөрү, Кыргызстандын өкүлдөрү да биздин өз эмгеги үчүн эбегейсиз зор акы алышат. Мисал үчүн 2011 жылы кыргыз өкүлдөрү Муралиев, Алдашев, Ибраев 188.900 АКШ долларын алышкан бир жылда. Бул сумманы ар бир айга бөлсөк, айына 15.741 доллардан туш келет. Мындан тышкары, Канадага иш сапарында кошумча иретинде чөнтөк чыгымдар үчүн 4.500 АКШ доллары кошумча алышат. Бирок биздин кыргыз өкүлдөрү Центера Голд компаниянын ишине контролдук кылуудан толугу менен өздөрүнөн өзү эле четтеп кетишкен. Себеби рудниктин негизги ишине тиешеси жок материалдар сатылып алынат. Технологиялык жабдуу шаймандардын баасы жогорулатылган. Мен жогоруда айтып өттүм сиздерге. Чоң суммаларга тиешеси жок чийки заттар жана химиялык реагенттер сатылып алынат. Кумтөр Оперейтинг компаниянын айлана чөйрөнү коргоо боюнча иши караманча контролдонбойт. Мына ушулардын бардык алардын дегеним биздин Муралиев, Алдашев, Ибраев биздин республиканын кызыкчылыктарын коргоого кайдыгер мамиле жасап жаткандыгын көрсөтүп турат. Себеби бардыгы эмгек акыны, кызмат акыны Кумтөр Голд компани, Кумтөр Оперейтинг компани ушулардан алышат. Ушундай эле пикирди Кыргыз алтындын жетекчилерине карата да айтса болот. Анын төрагасы, мына ушул жерде олтурса керек, Дилгер Жапаров бир эле учурда Кумтөр Голд компаниясынын директорлор кеңешинин төрагасы, Кыргыз алтындын башкармалыгынын төрагасы болуп эсептелет. Эки должность ээлейт да. Тилек Карасартович Сабыров Кумтөр Голд компаниянын текшерүү комиссиясынын мүчөсү. Бул Кыргыз алтында зам. Булар тарабынан өздөрүнүн ээлеген кызмат ордуна байланыштуу экесе жеке жоопкерчиликте боло тургандыгына карабастан тиешелүү чараларды көрүшпөйт. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 97-жылкы токтому менен түзүлгөн Ысык көл областынын өнүктүрүү фондуна Кумтөр руднигинин кирешесинин 1% берип турат. Бардыгы болуп 1994 жылдан баштап 2001 жылга чейин 23 миллион АКШ доллары которулган. Бул фондко түшүп жаткан көп суммага карабастан бүгүнкү күндө Ысык көл облусунда улуттук масштабтагы бир дагы маанилүү долбоор жүзөгө ашырылган эмес. Көп жагынан каражаттар рационалдуу пайдаланылбайт. Фонддун каражаттары көп учурда ар кандай маданий, спорттук иш-чараларга, фестивалдарга, юбилейлерди уюштурууга, кесиптик майрамдарды жана башка ушундай
чараларды уюштурууга пайдаланылат экен. Эми кумтөр бизге кандай пайдаларды алып келгендигине токтоло кетейин. Кумтөрдүн ишинин мезгилинде бардыгы болуп 2011-жылдын аягына карата, мына бүтүп атам. 40 мүнөт болду. Бүтүп атам азыр. Аягына карата абал боюнча 260 тонна 700 килограмм алтын казылып алынган. Булардын ичинен 258 тонна 600 килограмм алтын сатылган. Мындан тышкары 24 миллион доллар суммасындагы 78 тонна 500 килограмм күмүш сатылган. Кумтөр долбоорунун бүткүл тарыхында салыктар кармалгандан кийин Кыргыз Республикасынын пайдасына Кумтөр Голд компаниясы жабык акционердик коомунун ишинин жыйынтыктары боюнча Кыргызстанга таза киреше катары төмөндөгүчө төлөнүп берилген. 2001 жылы 6 миллион доллар, 2003 жылы 4 миллион доллар, 2010 жылы 4 миллион 200 миң доллар, 2011 жылы 30 миллион 16 миң доллар, бардыгы болуп, болгону 44 миллион 360 миң доллар пайда Кыргызстанга таза киреше түшкөн. Ошентип, Кумтөр руднигинин иштөөсүнүн бардык жылдарында, башкача айтканда 15 жыл ичинде Кыргызстан бардыгы болуп 44 миллион 360 миң акш долларлык киреше, же жылына орточо эсеп менен бөлсөк, эгерде бир жылга ар бир жылына бөлсөк, 2 миллион 957 миң акш долларынан туура келген. Ушул жылдардын ичинде сатып өткөрүлгөн алтындын салмагы 258 тонна 600 килограммга барабар болгон. Ошентип бардыгы болуп 258,6 тонна алтын сатылып өткөрүлсө, Кыргызстан болгону 1 тонна 400 килограмм гана алтын алган. Урматтуу депутаттар, комиссиянын ишинин негизги жыйынтыктары Кумтөр Operating Company жабык акционердик коому тарабынан Кыргыз Республикасынын жаратылышты коргоочу мыйзамдарынын нормалары менен талаптарын сакталбаган көп сандаган фактыларды аныктоого болот. Ушунун кесепетинен айлана чөйрөгө орду толгус зыян келтирилүүдө. Ушуларды эске алганда комиссиянын ишин улантуу, Кумтөр Operating Company'ден жана мамлекеттик органдардан жетишпеген документтерди алуу, жетишпеген документтерди дегеним, мына ар бир мекеме, мисалы өкмөт деле алы 9 запрос жөнөтсөк, 2 гана запроска жооп берди, калганын бербей койду. Жана Кумтөр Operating Company тарабынан айлана чөйрөгө келтирилген зыяндын толук өлчөмүн эсеп кысабын жүргүзүү үчүн көрсөткүчтөрдү тактоо жана баштапкы маалыматтарды алуу зарыл экендиги талашсыз. Мыйзам бузуулардын ачылган бардык фактылары боюнча күнөөлүү адамдарды мыйзамда белгиленген жоопкерчиликке тартуу максатында тергөө ишин жүргүзүү зарыл деп эсептейбиз. Урматтуу депутаттар, биз бардыгыбыз Кумтөр руднигинде жасалып жаткан бардык кылмыштарды тактап билишибиз керек. Бул эл аралык масштабтагы кылмыш. Кылымдын кылмышы десек жаңылышпайбыз муну. Эгерде Кумтөр руднигинин калдык сактоочу жарылып кетсе, анда Гүлдөгөн Ысык көл, Нарын, Токтогул, Жалал-Абад какыраган чөлгө айланат. Бул талашсыз. Экология түзүүчү Давыдов мөңгүсүнүн жок болуп кетиши Борбордук Азиянын бүткүл экосистемасына орду толгус зыян келтирет. Биз ушул ишти логикалык соңуна чыгышыбыз керек. Ошондо учурдагы жана келечек муундардын алдында эбегейсиз жоопкерчиликти моюнга алган болобуз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сиздерде Кыргызда жакшы сөз бар. Бая миң укканча бир көргөн дейт. Ошондуктан мына комиссия биз сиздерге бая өз көзү менен көрсүн, как будто ошол жерде аралашып жүрүп келгендей көрсүн деп видео отчет даярдаганбыз. Ошондуктан чыдап олтуруп, ар бир сөзү, ар бир көрсөтүлгөн фактысы бул маанилүү. Чыдап угуп отурсаңыздар, андан кийин анан суроо жооп көтсөк. Рахмат.